Атайын операция кандай даярдалган? Дүйнөлүк медиа Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеинин өлтүрүлүшү боюнча операциянын айрым деталдарын өз булактарына таянып жазууда. Сокку түн ортосунда эмес, эртең менен болгон. АКШнын борбордук чалгын кызматы бир нече ай бою Аятолла Хаменеинин артынан аңдып, 28 февралда эртең менен анын резиденциясына Ирандын жогорку кызматтагы жетекчилеринин жолугушуусу өтөрүн аныктаган. Бул тууралуу New York Times басылмасы өз булактарына шилтеме берип жазып чыкты. Басылмага маалымат берген булак АКШ менен Израиль чабуулдун убактысы башында түн ортосунда белгиленген. Кийин таңкы жыйында күтүүнү чечишкендигин билдирген. Чалгын маалыматтарга кабары бул булактын басылмага айтканына караганда борбордук чалгын кызматы Хаменеи кайсыл жерде боло тургандыгы тууралуу так маалыматты Израилге берген. Израиль өзүндөгү ЦРУ берген маалыматтар аркылуу бир нече ай бою даярдап келген операциясын ишке ашырып Ирандын жогорку даражалуу жетекчилерин жок кылууну чечкен. АКШ менен Израиль өзүнүн милдеттерин бөлүшүп алган болжоого болот. Израилдин күчтөрү Иран менен жетекчилиги жайгашкан буталарга сокку урууга басым жасаса, АКШ аскердик объектилерди бутага алган. Чалгын кызматтары Ирандын жетекчилери тууралуу жетиштүү маалыматтарды берген. Израилдин аскер укуктары Тегеранга жетиштүү үчүн болжол менен 2 саат талап кылынат. Бирок алар канча аралыкта чабуул жасаганы белгисиз. Маалыматтарга караганда, чечим кабыл алынгандан кийин Израилдик аскер учактары жергиликтүү убакыт боюнча болжол менен 9:40 өтө кубаттуу 30 бомба таштаган. Балким жогорку лидер коопсуздугу үчүн комплекс алдындагы бункерге түшүп кеткендиктен улам болушу мүмкүн экендигин болжолдошууда. Ирандын борборундагы башка объектилер дагы жабыркаган. Президент Масуд Пезешкандын кеңсеси дагы жабыркап, кийинчерээк анын коопсуз жерде экендиги айтылган. Трамп Иранга кол салуудан кийинки биринчи жолу эл алдына чыгат. Бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп Иранга кол салуудан кийин биринчи жолу эл алдына чыгып, Ак үйдөгү иш-чарага катышат. Бул тууралуу Трамптын администрациясы тараткан графикке таянуу менен чет элдик басылмалар жазышты. Андагы маалыматтарга ылайык, жергиликтүү убакыт менен саат 11:00 Трамп даңк медалын тапшыруу аземине катышат. Ал эми бул күнгө пландаштырылган башка бардык иш-чаралар жабык эшик артында өтөт. Аларга басма сөз өкүлдөрү киргизилбей тургандыгы айтылды. Маалым болгондой, АКШнын лидери соңку кырдаал учурунда дем алыш күндөрүн Флоридада өткөргөн. Трамп жекшемби күнү теледен чыккан эмес, бирок Иран тууралуу кайрылганын өзүнүн тармагына билдирип турган. Трамп Иран менен сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын жаңы бийликтеги сүйлөшүү ниетин билдиргенин, өзү диалогго даяр экендигин билдирди. Алар сүйлөшүү ниетин билдиришти, ошондуктан мен алар менен сүйлөшөм. Мурдараак ошентишсе болмок. Эртерээк эле ыңгайлуу жана жеңил жагын эске алып сунуш кылышса болмок. Өтө узакка созулуп кетти, деди Трамп The Atlantic басылмасына берген интервьюсунда. Ал сүйлөшүү качан болушу мүмкүн деген суроого жооп берген жок. Ал тапта Израилдик Йон басылмасы америкалык жетекчилердин бирине шилтеме берип, Тегеран АКШнын ок атууну токтотууну сунушун четке какты деп жазды. Андагы маалыматта Вашингтон ортомчулар аркылуу Тегеранга атайын операциясынын эртеси ок атууну токтотууну сунуштаганы айтылат. Иран андай сунушка көнгөн эмес. АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен согуштук операциясы 28 февралда башталган. Иран ага жооп катары Израиль эл эмес, чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдүн аймактары абадан чабуул койду. Бириккен Араб Эмираттарындагы коргоо министрлиги Ирандын учкучсуз истребителеги Абу-Дабидеги француз аскердик деңиз басмасы бутага алгандыгын билдирди. Ирандын ракеталары Араб деңизиндеги америкалык согуштун кемеге сокку урду. Пентагон бул чабуул максатында жеткен жок деп билдирди. Тегеран Вашингтон менен сүйлөшүү жүргүзүүдөн баш тартканы айтылды. Ирандын улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңешинин катчысы Али Лариджани Тегеран Вашингтон менен эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй тургандыгын өзүнүн Telegram каналында жарыялаган билдирүүсүндө билдирди.
Биз АКШ менен эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөйбүз деген Лариджани. Буга чейин АКШ лидери Трамп The Atlantic гезитине берген маегинде Ирандын жаңы потенциалдуу жетекчилиги диалогду каалай тургандыгын ачык айтканын, бирок сүйлөшүүлөр башталса аларга ок атышууну токтотууга кепилдик бере албасын белгилеген. Буга учурда ал Иранга кол салууну 4-5 апта бою улантаарын белгилеген. Эскерте кетсек, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагына кеңири масштабдагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Ирандагы операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркагандыгы кабарланды. Токаев чабуулга кабылган Бириккен Араб Эмирлигине колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Ирандын аскердик чабуулунан кийин Бириккен Араб Эмирлигинин президенти Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Агорда маалымдайт. Маалыматка ылайык, өлкө башчысы жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчуп жаткандыгын белгилеп, Бириккен Араб Эмирлигинин элине жана президентке колдоо билдирди. Токаев аскердик чабуулдун натыйжасында жарандык инфраструктурага зыян келгенине өкүнүч айтты. Казакстан байыны достук жана бир тууган өлкө катары карайт жана зарыл учурда жардам көрсөтүүгө даяр деп билдирди Токаев. Өз кезегинде Бириккен Араб Эмирлигине президентти колдоо үчүн ыраазычылыгын билдирип, эки өлкөнүн мамилелерин бекемдөө ниетин билдирди. Сүйлөшүүдө тараптар орозо айында тынчтык жана бакубатчылык каалашты. Дубайда 50 кыргызстандык өлкөгө кайта албай калган. Акыркы кырдаалга байланыштуу учурда 50дөн ашык кыргызстандык Дубайдан өлкөгө кайта албай калышкан. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти жарыялаган маалыматта айтылган. Маалыматка ылайык, кече 1-мартта аталган департамент жакынкы чыгыштагы элчиликтер жана консулдуктар менен онлайн түрдө чукул жыйын өткөргөн. Анда кыргызстандыктарды колдоо үчүн 24 саат бою иштеген атайын штаб түзүлгөнү, жабыркаган кыргыз жарандары жок экени маалым болду. Учурда Дубайда жүргөн мекендештерге консулдук кызматкерлер тарабынан жардам көрсөтүүлөр жүргүзүлүүдө. Кытай АКШ менен Израилдин Иранга сокку урушун кескин айыптады. Кытай АКШ менен Израилдин Иранга сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда жасаган соккуларын, ошондой эле суверендүү мамлекеттин лидерин өлтүрүү туура эмес деп кескин айыптады. Бул тууралуу Кытайдын Тышкы иштер министри Ван И билдиргенин чет элдик басылмалар маалымдашты. АКШ менен Израилдин Иранга каршы соккулары Америка-Иран сүйлөшүүлөрү жүрүп жаткан учурда жасалды. Ошондой эле суверендүү мамлекеттин лидерин өлтүрүү жана бийликти алмаштырууга үндөө деп туура эмес аракеттер. Кытай ар дайым Бириккен Улуттар уюмунун уставында көрсөтүлгөн негизги максаттар менен принциптерди сактоону колдойт жана эл аралык мамилелерди күч колдонууга каршы. Азыркы учурда аскердик аракеттер Перс булуңу боюнча жайылып кетти. Жакынкы чыгыштагы кырдаал кооптуу чекке жетиши мүмкүн. Кытай бул абалга өтө тынчсызданууда деп билдирген Ван И. Министр Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин санкциясы жок суверендүү мамлекетке кол салуу экинчи дүйнөлүк согуштун түзүлгөн тынчтык негиздерин бузуп жаткандыгын билдирди. Буга чейин Кытайдын Тышкы иштер министрлиги Ирандын жогорку лидерин бутага алуунун өлкөнүн суверендүүлүгүн бузуу деп баалап, аскердик аракеттерди дароо токтотууга чакырган. Белгилей кетсек, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабдагы аскердик операция башталган. Буга жооп катары Ирандагы операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана израилдик шаарларына сокку урган.